Адамдын күнүмдүк жашоосу өзү бул тасма дейт эмеспи? Анын каармандары, актер, актрисалары бул биз жашап жаткан адамдар. Деги эле актриса бул күнүмдүк жашоодогу болуп жаткан окуяны дал өзүндөй кылып чагылдырып берүүчү чыгармачыл инсан. Акыркы учурдагы кыргыз тасмаларында роль жараткан жаш актрисалардын жаш актрисанын жаңылыгы деген теманын тегерегинде бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген актрисаларды студиябызга чакыралы. Ал үчүн Бакен Кыдыкеева атындагы сыйлыктын ээси Элмира Тагаеваны, ошондой эле ырчы актриса Жумамүдүн Шералиев атындагы сыйлыктын ээси Үмүтай Абдышева жана ошондой эле актриса Арина Исакованы студиябызга чакырабыз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Орнуңузга. Элмира, айтсаңыз, сизди биз баягы театрда иштеген актриса катары тасмалардан көбүрөөк көрөбүз. Анан мындай деген сөз барга, баягы театр бул кийимилик иштен башталат депчи. Эмнеге бул сөз айтылып калган? Биринчи ушундан баштайлычы. Албетте, буну биз деген ушу жаңы окуу жайга баргандан баштап эле мугалимдер ушу сөздү айтып келет. Бул эмне себеп дегенде, биздин маданияттуулук бизден башталат деген кеп бул биринчиден. Элдин күзгүсү болуп жүрөсүң дайыма. Ошо эл сени карап түзөлөт. Ошон үчүн элге сен үлгүсүң. Ошон үчүн ошентип айтылган маданият демек ошол кийимилик иштен башталат. Аларга баягы маданияттуулукту үйрөтүү жагынан дагы көп таасир алышат да, мындайча айтканда. Адамдар өзүнө көп таасир алат. Анткени мен да көп угуп калам да. Чындыгында эле баягы сөз оң карман болот, терс карман болот. Анан ар бир кишинин жан дүйнөсү ошол баягы образ менен берилип алышат да. Анан сөз түрдө терс карманды ушунчалык баягы жек көрүп калат. Жеткире ийинин аткарып берген үчүн баягы жек көрүп калып атышпайбы? Демек жек көрүп калса ал абдан жакшы актер үчүн. Демек ошол образды ийине чейин аткарган экен деп ойлоп калышат да. Жакшы. Анан ушул актрисалык кесип баягы абдан бир кызыктуу кесип дешет го. Эмнеси менен кызык? Биз баягы актерское жаңы тапшырып окуп баштаганда баягы 5 кол тең эмес да, баягы студенттер арасында түшүнбөй деле келгендер болгон. Чындыгында мен таң калгам да, анткени ушул адамдын жан дүйнөсүндө ошол нерсе жок. Эмне себептен келип буну биздин раматтылык Алмаз Сарлыкбеков чоң режиссер агайымдын колунан сабак алганмын. Ошол агайым айтты эле, адашкандар депчи. Ушундайлар кесиптен адашып калгандар булар депчи. Анан ошолор келгенде эмне үчүн келгенин да билбей эле келдим, ушинтким келет деп ар жагында жок. Бирок ошолор чындыгында эле кете албайт экен. Андан ары кете албайт. Мейли окууну бүтсүн ошол жерде. Бирок андан ары уланта албай ошо көп кетип калгандар болду да. Бул актрисалыкты ошон үчүн алар жеңилдеп келип алышкан да, азыр сиздин сурооңуз. Демек анын түйшүгүн көрүшөт. Чындыгында бирок азыр ойлоп көрсөм, жеңил желпи ырчыларыбыз деле, жеңил желпи тасмаларыбыз деле, жеңил желпи мен баягы катуу айтсам кечирип койсун, актрисаларыбыз деле көбөйүп кетти. Эптеп эле баягы тартылгандар деле бар, жок эмес. Аны коомчулук деле билип калыптыр. Иргейт, коомчулук өзү тараза. Коомчулук өзү тараза экен. Мен элден өткөн сынчы жок деп ойлоп калдым. Эл ушундай сынчы экен. Келиңиз Үмүтай. Биз сизди ырчы катары тааныйбыз да. Анан акыркы учурларда эле тасмадан көрүп калдык. Кандайча бурулуш болуп кетти? Мен бала кезимден эле ушул кыялдарым абдан эле көп болчу. Ошолордун катарында ушу актриса болуу дагы менин пландарымда бар болчу. Бирок кийинчерээк негедир ырчылыкка көбүрөөк ыктап кеттим. Негизги кесибим котормочулук болгондугуна карабастан. Анан ушул мындай дал келишүү болду десем болот. Себеп дегенде ушу Адашкандар романын ошол Акшоланын оон жазган Бакыт Сейталиев деген жигит тикине барып ырдап отуруп калып эле, анан ушул китепти барактап анан берчи ушуну окуп берейин деп окуп аткан учурда эле автор Жипара Исабаева жазып калды да. Үмүтай кыз деп айтат да, мен Үмүтай кыз сен кандайсың, тиги ушундай кино тартылганда жакын арада Адашкандар деген романынан, анан сен деген ошо китепте сүрөттөлгөндөй эле эки уртунда уячасы бар, ошо официант Элизанын ролун сенден көрүп атам деп калды. Анан мен дароо эле макул дедим. Анан андан кийин эле көп өтпөй эле ошо режиссер Ырыс эже
чалып калды. Сен деген жанагы Айнуранын ролуна дал келип атасың. Чачым блондинка болчумун да. Анан макул деп ага өтүп, анын сөздөрүн жаттай баштадым. Анан эле бардым видеосъемкадан эле пробадан өтпөй калдым. Себеп дегенде ушул жери кызык болду. Сен такыр бирөөнү алдай албайт экенсиң. Сен деген стерва боло албайт экенсиң. Сен деген көздөрүң жалжылдап эле баягы боорукерлик, мындай башкача мындай мээримдүүлүк төгүлүп турат экен сенден деп четке какты. Анан эле отуруп калдым. Анан эле кайрадан ошол Айперинин ролуна чакырышты. Бирок ушул роль мага дал келди. Себеп дегенде мен өзүм жашоодо аябай жашыкмын. Анан мага ыйлап, мындай кайгыруу өтө деле оорчулукту туудурган жок десем болот. Ошол эле учурда жактан бирок билим жок, билим жок болгону менен мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуп жүргөндө Эзги Оя Күмүш деген режиссердон сабак алгам. 1 жыл, 2 жылдай сабак алгам. Ошонун жардамы аябай тийди. Ошондо сездим, ашык дөөлөт баш жарбайт деген сөз чындыгында туура сөз экен да. Менин өнөктөшүм абдан күчтүү актер болгондуктан мага жардам берди да. Анткени баягы ошо ыйлачу жерден катуу кармап, сабап, жулкулдатып, мындай чын эле аткарып аткандай баягы үндөрүм чындыгында эле чыкты да. Монтип коркуп, мындай жалтанып дегендей. Жакшы кылып чала аласың. Келиңиз. Бул сиздин канчанчы тасмаңыз? Буга чейин кайсыгы театрда жүргөнсүзбү? Жаңы жүз деп айтсак болот сизде. Жаңы жүздөрдүн бири десек болот. Келиңиз ошол жөнүндө. Саламатсыздарбы? Акшола деген сериал эң алгачкы менин дебютум десем болот. Ошого айтып кеткендей, официант кыздын ролуна ошого бир актриса табылбай атат дейт да. Анан мен анда окуумда жүргөм. Анан кийин дароо эле ошол күнү кечинде барып мени көрүштү. Көрөр менен болду, тартабыз деп мени тартып калышты да. Өзүм орто билимди бүткөм. Республикалык маданият колледжин хоровое дирижирование дегенден. Ага чейин хореографияны бүткөм. Анан кийин бизде ушинтип тамашалап коет, театрга барам дегендер келбейт депчи. Театрга мынтип өтүп баратып кирип кеткендер дейт. Театрга өтүп алгандай. Бул биздин арабызда эле ушу чөйрөнүн ичинде эле тамаша да. Бирок чындыгында эле менин курбудастарым ошо мени чакырышты. Келбейсиңби, мен биз ушундай окуу жайга өттүк, аябай кызык экен. Бизди көрүп кетпейсиңби деп. Мен келер менен эле бар директорго барып көр дейт. Анан аяка барсам, директор жактырып алып калды мени. Ошентип анан мен ошо балалык бир кыялым бар болчу. Ошо кийин ушу деги эле Кыргызстанда эмес, ушу Голливуддун жылдызы болсом деп аябай кино тасмаларды көргөн аябай жакшы көрчүмүн да. Анан ошентип эле айланып келип эле ушинтип кайра ошо кыялдар орундалат дегендей. Башында ошо эч мындай кызыкчылыгым жок болчу. Анан сабак өтүп, анан кийин театрга аябай байланып калдым да. Азыр бир да күнүмдү театрсыз көрө албайм. Канча тасмага тартылгансыз? Ушу тасмамды санап көрбөптүрмүн. Анан азыр силер айтсаңар ойлонуп калып атпаймынбы? Театрда көбүнчө ролдорум театрда көп. 20 жыл болду быйыл. Иштегениме. 20 жылдан бери ошо иштеп келе жатам. Ушу жаңы дипломный работаман баштап эң башкы каарман деп коет бизде. Ошо башкы каарманды ойногом. Ошондон ушул 15 жыл, 18 жыл талыкпай башкы каармандарды ойнодум театрда. Андан тышкары ушул тартылган фильмдерди, эпизоддук ролдорду жаратып келгем көбүнчө. Анан башын аягын караганда бир 15 тасмам бар болуш керек. Примерно да, 15 го дейм да. Анан ошо Ырыстын эң биринчи фильми ошол эмеден башталды эле, 13 жашар баланын арманы деп. Ошондо бир чабан келиндин ролун жараттым эле. Мен өзүм болсо тиги ошол чабан мындай тоого анан мал салга алыспын да аябай. Өзүм нарындын эле кызымын, анан Жумгалдын кызымын, бирок баары бир деле тоого чыккан эмеспин. Анан аттан аябай корком да. Атка учкаш менен анан ошо анан аттан аябай коркот элем да. Анан ошол папа деп көнүп калгам дейм, атам раматылык атты
кармап турчу деп койсо бир жолу бакырып качкам да, ошо коркуп кеткен баягы минтип ат эме кылып ийсечи, анан ошондон аттан корком. Анан баягы ошол атка миниш керек болуп калганда, жок мен жалгыз мине албайм дедим, тиги мага жалгыз ат бермек да. Анан жок мен атка мине албайм жалгыз десем, тигил байке чын эле ошол жерде баягы жүргөн байке экен, баягы унутуп калдым азыр канча жыл болду, чабам белебиз деле же мындай эле баягы атка минет да эми эркектер. Анан анда бул кыз мага учкашсын деп койду да, аркама деп. Анан макул деп, анан кийин баягы үсөңгүдөн тиги чыга албайм үстүнөчү. Анан кол менен тартып алат, анан өзүм кыйкырып баратам, тияка кыйкырам да балагачы. Ай, малдын баарын жайлатып салган, жакшы кара деп. Анан келип келгенде да кыйкырам го. Анан келатканда да баягы учкашып келем, анан ошону көрүп алып үйдөгүлөр күлө берет да. Ай сен кантип миндиң атка дейт. Анан тиги байкенин жардамы менен минип калдым депчи. Дагы бир коногубуз келип калган экен, анда тааныштырайын дагы, арабызга чакырып алалы. Ал үчүн жаш актриса Рыскүл Эгембердиева. Рыскүл биздин студиябыздан орун алып, кичине көнүшкө чыктı. Биз атайын ушул келген коноктордун аткарган ролдорунан кыскача видео ролик жасап койгонбуз. Ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Айтат го, дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деп. Экөөбүз эч качан дос болгон эмеспиз. Дос боло албайбыз дагы. Мен эки жүздүү, чыккынча адамдар жаман көрөм. Ушакчыларды дагы. Элиза, ул кишиге айнып катып айтпа. А кичи кишини эмне? Каалагандай алдаса, айтса, сатса да боло береби, Отуруп калар эми. Ак жолтой келин болсун. Ай, келинге көрүндүк бербейсиңби ботом? Бас жүр кеттик. Эмне келдиң? Мен сага келдим. Барбай эмес жака. Кой бер Барасың. ботом. Жогол нары. Мурат! Ай, Мурат, барбайын деп отпай эмес жака. Барбай эмес жака. Сага эмне болду? Bastır otam. өзүм эле басам, кой берчи. Эмне болду сага? Bas beri. Tur öyle. Turdu otam. Senin ne? Kuyuğun yok be ya. Senin ne? Bardık erkektin var ne seni karaya vereti ya. Эмне болду? Senin ne köşögü? Bu yanın casırın ol çukatasın ya. Senin ne? Senin kuyuğun yok be ya. Turdu otam. Ya. Senin kuyuğun yok mu? Ben sana soru veriyorum otam. Cevap verdim otam sana. Senin ne? Senin kuyuğun yok be ya. Алып келгенде дагы кандай алып келдим айтпайсыңбы? Сен жаңы келген үйүңө жаңы жыт менен келсин деп эски ускунун баарын, сенин чарчап чалкканын баарын тиги эски үйдө калсын деп сенин кийимдериңди тим эле шампунь менен буркуратып, жууп, кычыратып, үтүктөп алып келип койдум. Эй Көкме, мен сени баарын алып кел дедим беле. Тим эле менден кутула албай эле турасың. Антип айтпа, Лекибай. Мен сенден тажасам, эбак эле кетип калмакмын. Мермежи, бөбөктү болсо мен өзүм эле багам. Мен сизге жардам берем. Анан ал биздин эң кичинекей бөбөгүбүз болот. Келиңиз, мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыз, Рыскүл. Тасмадагыдан башкача көрүнөт экенсиз го. Жазап коюшкан окшойт, сизде? Жок, эми ал жакта такыр боек жок, боенгон эмесмин. Азыр боенобуз. Мындай боенуп жүрөм. Өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат бериңизчи. Тасмага эмне болуп түшүп калдыңыз? Өтө бир боорукер, ыйлак, сиңдинин ролун ойнопсуз. Өзүм ошол Акшола сериалында неме режиссердин жардамчысы болуп иштегем.
анан ал жактан режиссер көрүп ушундай боорукер кыздын ролун аткарасың деп мага ушинтти, сунуш кылды. Анан мен сразу эле макул болуп тартылып калдым. Кыйналган жоксузбу? Баягы биринчи жолу тасмага түшүп атканда кыйын болгон жокпу? Башында эми кыйын эле болду, бирок режиссер жардам берди. Так чындап эле ургандары, бул чындап болгон окуя. Таяк жегендерим башындачы, эжемди коргоп, чындап эле уруп атканда, чындап эле эмоция да, ошо ыйлап аткандарым чындап эле болгон да. Баягы мен сүйгөн кесип деп атпайсызбы? Булчу актрисалыкты, анан актриса роль тандабайт деп коет го. Анан кантесиз, анан кандай ролдорду аткарам дейсиз? Баардык эле ролду берип койсо, сүйгөн кесип деп тандабай койбойсузбу? Эми кыргыздын менталитетине жараша ролдор, сунуштар түшүп калса, албетте аткарууга даярмын. Анан жөн эле роль деп же болбосо киного тартылыштын максаты деп тартыла бергенден алысмын десем болот. Анан көбүнчө баягы элдин көзүнө терс каармандар ошо ойдон терс каарман болуп сакталып калат го. Ошондуктан терс каармандарды аткаруудан алысмын деп жүргөм, бирок өткөндөгү Айнуранын ролун аткарасың дегенде мен дароо макул болгонум үчүн мен анда актрисалык кесипти сыйлайт окшобойм деп ойлоп калдым да. Анткени мен ошо бирөөнүн ойношу катары роль жаратмакмын, элдер мени баары жек көрмөк. Анан ошого макул болгондугум бул мен сүйгөндүгүм деп ойлоп калдым. Чындыгында кыз киши үчүн эркек кишинин колдоосу көбүрөөк роль ойнойт дейт го турмуштачы. Менимче ушул жолдошуңуз бар, бир балаңыз бар, Жолдошуңуз кандай колдоо көргөздү? Менин жолдошум өзү актер. Кыргыз Улуттук академия драма театрында актер болуп эмгектенет. Жолдошум буга жакшы эле карайт да. Анткени кесипте мисалы экөөбүз эки ар кандай кесип болсок, мисалы мен башка кесипте балким аны түшүнмөгөн эмесмин. Эгер мен актриса болуп, ал башка кесипте болсо, балким ал мени түшүнмөк эмес. Ошондуктан азыркы көбү студент кыздарды мисалы күйөөгө тийип кеткенде күйөөлөр иштетпейт да. Ооба. Анткени түшүнбөстүктөн да бул жерде мындай уят нерсе жок, бул профессиональный жумуш да. Ал мисалы актриса өзүн каалаганын кыла албайт. Режиссер эмнени кааласа, ошону көрсөтүп бергенге, ошондуктан профессионал деп айтылат да. Менимче ошо күйөөмдүн колдоосу ошо аябай өтө чоң да. Мисалы мен бир нерсе мага мисалы роликтерге да чакырып калат да. Анан мен андан сурайм да. Роликтин эме мындай кыска содержаниясы момундай экен. Мен бара берейинби деп. Ал менден сура деп деле кыйнабайт. Мен өзүм тиги улуу байкелериме кичинекейимен бери кичи кызмын да. Эки байкем, анан суранып кетчүм да, маяка барып келсем болобу деп, ошол эле адатым. Азыр күйөөмөн ушундай суранмайым бар да. Сонун нерсе да бул, кол чалар болсун, жакшы да. Келиңиз, эмнеже бул театрда иштөө бир өзүнчө киного караганда көп талап кылат, эмгек талап. Сиз үчүн кимиси жакын, кимиси оңоюраак? Чындыгында театр эмне үчүн көп эмгекти талап кылат? Анткени көрүүчүлөр менен түзмө түз биз байланыштабыз дайыма. Ал жерден биз азыркылардын көбүнчө айтканда живьем ойноп беребиз. Анан ошол жерден биз ошол жерден образды театрда мындай да, ошо образга башында киришиң керек. Ошол жерден маңдай териң төгүлүп, ошол зритель менен карым катнашта ошол жерден сен ошого болгон образды жеткирип беришиң керек. Кандай болгон күндө дагы. А кинодо менимче кино кичине ага караганда жеңилирээк болгону менен баягы ал жерде кадрлар бар, ал жерде кыйноосу да көп да. Чындыгында ар кандай ситуациялар болот. Мисалы үчүн кээде ооруп турган маалың болот, кээде баягы образга кире албай көп дубль кылып исе, тиякта режиссерлорду баягы кыйнап койдумбу деп кичине өзүң баягы эме болуп каласың да, ыңгайсыз болуп. Анан бул кинодо анткени театрда өзүм эмгектенип жүрүп айтканым себеби, кинодо кичине баягы болбой калган жериңди баягы өзүң толбой калсаң, кайра бир дубль кылып, контрольный деп коет, баягы кайра бир дубль кылып
балким момундай кылып көрөйүн деп. Анан бир чети бар да, бул кино тартылып бүткөндөн кийин ошону көрүп алып анан өзүң баягы сындайсың да отуруп алып. Каппай могул жер момундай эмнеге монтип салды, бирок аны оңдой албайсың. А театрда эмнеси жакшы, бүгүн жетпей алган нерсеңди эртең толуктайсың. Бара-бара такшаласың, ошол башында ойногон премьераңда эмес, кийин ушундай сонун бир ийинге келтирип аласың да. Ошонун театрдын ушунусу жакшы. А кино ошол боюнча калып калат, а сен аны кийин толуктай албайсың. Кайра башынан баштап кинону ойноп бере албайсың да. Сиз айта бериңизчи, кызыктуу бир окуялардан ошол тартылып атканда, биринчи жолу тасма тартылып атканда кандай кызыктуу болду? Кызыктуу окуялар менин сөздөрүм эле аябай мындай эркектерге жаккан эмес болуш керек. Анткени жанагы көлдүн жээгинде пристаньдан аябай таарынып ызаланган жери бар да, ошондо сен сүйүүнүн эмнесин түшүнүп коюптурсуң деген жери аябай мага өзүмө жагат да. Рыскүл айткандай мындай мен деле кебете маякта укмуш эмес, бирок мага жагат да. Мындай ушунчалык мындай жашоодо деле ошондой убактарым көп кездешкен да. Сен эмнесин түшүнүп коюптурсуң деп ошону мындай жан дүйнөм менен айтсам керек да. Сен эмнени билип коюптурсуң? Бар беле сценарийде. Бар болчу, ооба. Анан ошо жазылган текст боюнча эмес, баягы көбүндө кандай айтылчу сөздөр мындай жетсин депчи ошол жерден айткан. Эркектер көп жиңиске тийген окшойт деп ошону айтып алайын деп. Баягы мен могу жерде эмен бар го. Ошо дагы бир күлкүлүү окуя келип кетти да. Кыйкырып апам өлүп калып келем го. Анан ошол жерден чын эле көп дубль болгон. Ошо канча 15ке чейин кеттик окшойт, бир 10дон ашып кетти да. Анткени бирөө даяр, бирөө тияктан сүйлөп калат, бирөө өтүп кетет, анан кайра деп атып ошо жагым карышып калган да. Баягы ошончолук эмоция да, ошончолук баары нервиштетесиң, образга кирип атасың, анан чото өзүм байкап калдым, могу жагым карышып аткандай болуп калды да. Анан кое тургулачы деп баягы өзүм эме кылып алып анан баштадык. Ушул баягы ушу менен эме болот, ушул деген баягы эмеси бүттү, ушу менен эме тартпайбыз, давайте баштадык деп баягы команда кеткенде эле актер өзү баягы тим эле спутник учкан сыяктуу биз даярданып турабыз да. Анан баягы камера кетти болуп команда берилгенде эле кыйкырам да. Анан кыйкырып келип эле ошо карышып калды да жагымчы. Анан болбой эле ойнош керек, баягы бүттү тартпайбыз деп атат. Эми элдин ошончо мен команданы мен кой тургулачы, моюм карышып калды, кайра баштайын деп айта албайм да. Анан болбой эле ойноп ушу чын эле суусадым, анан суу алып келип беришти. Ошону кийин айтып атышпай, тияка суу дайындап коюптур деп. Чын, аны мен билбейм да, өзүм ойноп атам. Көрдүңөрбү элдердин сынчысын? Тим эле суусу даяр го, булардын чыны да даяр туруптур, алып келди дейт да. Эми ошону чын эле үйгө кирип кетип алып келип бербептир. Тиякта турган сууну. Эми ушундай болуп калды да, карабайсыздар. Кинода ар кандай болот да. Анан андайлар көп болот. Анан ошо сууну алып келип берген мага помогать этип кетти да, жардам берип. Анан сууну ичип эле анан баягы эмне болду эле ойноп кеткем. Анан кийин озвучкада отурсак эле ошол жери келип калды. Анан эле сөз болуп калып эле анан деп кыйкырып атам да. Эми ошо эмоцияга жетиш керек. Кайра озвучкада өзүнчө бир ойнойсуң да роль. Анан ойноп атып анан баягы мен деп бараткан жериме стоп кылып коюп атышпайбы? Анан мен деле астымды карап, баракты карап атам да, баягы сөзүмдү унутуп калдым. Анан сөзүмдү жазып атам кайра. Анан карап эле мынтип экранды карап, ой, кебетем кантет, өчүрүп койбойсуңар деп атпаймынбы? Баягы карышкан боюнча туруп калыптыр. Кыздар стоп кылып коюптур да. Десе баары каткырып атышат да. Карасаңыз депчи. Анан кебетем кантет десем, ошондо кыздар айтат, тиякта дубляж эме озвучка жасаган кыздар айтып атпай, эже ушул бүт актрисалар келди дейт, бирөө да өзүнө жаккан жок депчи. Анан күлүп атпайм, бирөө да ушул жерден жакшы болуптурун дейчи, бүт баары келип алып эле кебетем кантет деп эле кетип атышат деп коет. Ошол суроону мен тиги Рыскүлгө берейин дедим эле. Өзүңүзгө жактыбы ушул жараткан ролуңуз, өзүңүздү көргөндө биринчи жолу тасмада? Чынында башында такыр жаккан жок, бет башым бырышып, боек жок, такыр образга кирип кеттирмин аябай, чынындачы. Образга кирип кеткенде ыйлаганда бет башым бырышып эле бир ызыктай болуп кеткенмин, чынында өзүмө жаккан жок. Ийгиликке, адамдын ийгиликке жетишине биринчи атанын салган жолу бар, эненин бычкан тону бар дейт да. Анын сыңарындай сиздин ушул театр жакка келип, ушул сахнада жүрүшүңүзгө ата энеңизден канчалык салым салды? Экинчи суроосу, ушул сиздин театрды тандашыңызга кайсыл адам түрткү берди, бир стимул алдыңыз? Ошо мамам да азыр ойлосом, мамам аябай жакшы ырдачу. Аябай ырдап берчи деп суранышы ырдачу. Азыр да бар апам жакшы ырдайт азыркыга чейин.
демек анын голосум үн жагым ал жакта алганго деп ойлойм да. Анан ушу атам тамаша өкөй, бирөөнү мыскылдап, анан бир актерский жактары бар экен, нукура. Алар окуган эмес албетте, кесиптери башка, бирок ушундай нукура бир тети түбүнөн келаткан. Анан чоң энем абдан ушундай уус, анан кийин ушундай кошокту жакшы айткан, анан ушундай бир жерлерге барып алып ушундай бир сөз сүйлөгөндө элдин баары отуруп калган, ушундай чоң энем ушундай болуптур. Анан ушак тараптан келген го деп коем да. Анан экинчи сурооң ийгиликтерге жетиш үчүн, бул ийгиликтерге жетиш үчүн эч кандай ошол бул талыкпай эмгектениш керек экен да. Анан бул Айзада жана жакшы суроо берип кетти, роль тандап депчи, роль боюнча. Бул жерде бизде жакшы сөз бар, жаман роль жок, жаман актер бар дейт да. Бул ролду ошол ийинине жеткирип аткарып, ошол элге жеткирип бериш үчүн актер жакшы болуш керек. Ошол актер абдан чеберчиликте ошону жеткирип бериш керек дейм да. Мен сизди тааныган ошол биринчи кино Кандуу сүйүү деген кино экен. Ошол кинодон бери сиз көп элдерге таанымал болсоңуз керек. Ал кинонун жаралганына быйыл ошо 14 жыл болуптур да, 14 жылдын жүзү болуптур. Ал убакта сиз жаш кезиңиз болсо керек. Ошол кинодогу бир жакшы эсте калган күндөр кандай күндөр болду, ошондон бир айта кетсеңиз. Анан экинчи суроом өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу, жолдошуңуз тууралуу бир маалымат бере кетсеңиз. Ошол жөнүндө көбү билбесе керек. Ошо мен коркунучтуу кино эле. Кандуу сүйүүнү айтса эле чын эле Кандуу сүйүү менен таанылдым чындыгында, айтыш керек. Бирок эмнегедир мындай кандуу сүйүүнү айтса уяла берем да, эмнегедир билбейм, неге билбейм. Анан бирок ал убакта айткандай 14 жыл чындыгында ушундай 27-28 жаштарда окшойм. Ошондо мен ушундай эмекем да, өрт учурум экен. Кеттик тартабыз. Акча деле жок. Операторду алдык, агай Жаныш Кулманбетов тарткан, агай да аябай кишиге ушундай жакшы эме берет да, стимул. Ойногушуңар керек, минткиле. Агайга да чоң рахмат чындыгында. Театрда да жакшы спектакльдерди коюп кетти агайыбыз. Анан ал деген деңиз спектакль болчу. Каргыш дейсин сага Жаңы мырза деген спектакль болчу. Биз деген сахнада ойночубуз, бирок башкача вариантта да. Анан кино кылып тартабыз деп эле агайдын идеясы болуп кетти. Келгиле кино кылып тартабыз болуп, анан ошо көлгө барып алып тартабыз болуп, андай деле каражат жок. Азыр ойлосом ошо актерский эле чыкканда ошол фильмчи эч кандай каражат жок, анан эле ойнойбуз. Костюм деген жок, костюмер деген жок, грим деле жок. Жөн эле ушул таптаза бетибизди жууп алып эле өзүбүздүн кийимибизди кийип алып эле чыгып ойноп койгонбуз. Бирок элге ушундай жетип, азыркы күнгө чейин ошол айтып берсе мен таң калам да. Демек, өзүм ойлоп коем, жакшы актерлор жакшы иштеген болушубуз керек деп коем да. Анан экинчи сурооңузга үй бүлө жөнүндө. Үй бүлөм, Кудайга шүгүр, жолдошум Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Муратбек Рыскулов атындагы сыйлыктын ээси, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын ээси, Чыңгыз Мамаев, Учур театрынын актёру, өзү ушул кино жаатында дагы акыл берсти жеңип алган, эң мыкты эркектердин ролу үчүн деп. Абдан таланттуу жолдошум бар. Анан 3 балабыз бар. Улуу кызым 18-де. Андан кийинки уулум 10-до, андан кийин 4 жашта уулум бар. Тасмага түшкөн жактыбы? Мындан ары дагы чакырса барасызбы? Кандай ролдорду жаратам дейсиз эми? Тасмага түшкөн абдан жакты, кызыктуу болду мен үчүн биринчи тартылганым. Мындай интернеттен жазгандар болуп атат, аябай жакшы аткарыптырсыз деп көп эле жазып атышат. Бир ийгиликке жетиш үчүн албетте кыйынчылыктардан өтүш керек да. Кыйынчылыктар сөзсүз болот. Мына ошондой кыйынчылыктар, тоскоолдуктар келген учурларда сиздерге театрда же болбосо актрисалыктан кеткиңиздер келген күндөр болгон беле? Кет десе кете албайм го дейм. Театрга бир байланган киши өзүнүн жашоосун, чыгармачылыгы жок бир чөйрөдө көрө албайт да. Адамдардын көз карашы кандай болду сизге? Мисалы, сиздин өзүңүздүн ролуңуз өзүңүзгө аябай жакты да. Кээ бирөөлөр айтат, бул өтө эле чайылдап койгон же деп баягы баары бир жаман жагыңызды айтат да. Ошол жерден өзүңүзгө катуу тийген бир сын пикир болдубу өзүңүзгө? Эмне мынча ыйлады да? Биринчиден балким чайылдасам керек, бирок деген озвучкада мен чындыгында мен чет өлкөдө көп жүрөм.
анан ошон үчүн дагы ошол сценарийди кошкон да. Анан ошо озвучкага келгенде мен Турцияда болчумун. Анан менин үнүмдү башка бир эле актриса коштогон да. Анан ыйлаган жерлеримдин минуталары, секундалары көбүрөөк болуп кеткен. Мисалы, мен кадрда жок болсом деле ар жактан башка кадр кетип атса деле үнүм кете берген да. Ошондуктан мындай көбүрөөк жинге тийген үн болуп калган да. А бирок ошондогу эмоция менче билбейм жакшы эле болгон болуш керек. Көп таяк жегем. Аябай ыйлагам чындыгында. Денелерим көгөргөнгө чейин барган. Чын эле. Мындай кылалы, дал ушул бүгүнкү биздин конокторубузга дагы кошумча суроолор бар, анда жооп алалы. Театрдын айлыгы түшүнүктүү дейт. Ал эми тасма менен клипке түшүп, киреше акча тапса болобу? Канча табасыз дейт. Жакшы, чындыгында киного түшүп, ушул клипке түшүп акча табышат балдарыбыз. Канча мен клипке түшүп көргөн эмесмин чынында. Ошончу билбейт экенм канча табышат. Мен баягы ролик деп коебузбу биз жанагындай рекламаларга түшүп калгам. Бир банкты бир реклама кылгам. Финка. Анан ошондо мен ошол кезде 1000 сом алчу элем, же 1,5 сом алчу элем, ушундай айлык болчу ошол кезде бир. Анан ошол жака барсак эле $150 төлөп берип атпай. Дедиңизби? Анан мен өмүрү чалкаман кулап түшүп, ай деп дагы болсо ушундайлар деп калат экенсиң. Анан багы анан деп багы ушунчалык таң калгам да, карачы кандай деп. Анан балдар, жаш балдар барып тартылат, постоянно барып дайыма ар дайым роликтерге, клиптерге түшөт. Демек аяктан жакшы каражат алат экен да. А бизде айлыкка караганда ал сеп болот. Анан биздин дагы бир немебиз ушу тамада болуп ошол менен киреше табабыз. Чындыгында табыш керек да. Антпесе өкмөттүн берген ошо кенедей акчасы менен 5000 менен жашай албайсың да. Сиз да тамада болосуз. Мен жолдошум тамада болуп келет, чындыгында аны айта жүрүш керек. А мен болсо ошол театральный атайын ошол жерде бир өзүбүзчө сценка ошол эме түзүп алганбыз. Ума эне, жар, кыз узатуу менен атайын театрализованный кылып бир жакшы бир нерсе ошол жерде коюп беребиз. Суранса албетте. Тасмадан кийин кандай сындар болду? Ырдап эле жүрө берген жакшы экен, же актрисалыкты дагы сындаштыбы дейт. Сындар ошо чоңуз айтып кеткендей эле үнү чыйылдап калыптыр, анан көбүрөөк ыйлап коюптур деген сындар болду. Анан чын эле Элмира эже айтып кеткендей, жанагы көп дубль болуп кеткенде сенин эргүүң да качып кетет экен. Же камера иштебей калат, же чын эле бирөө өтүп кетет, же ишкылып кийимиң туура эмес болуп калат. Ошондо мисалы бир эле башында аткарганың ошондо ошол эмоцияны, ошол жашты, ошол жашылданганда деле көзүңдөн жаш кетип калат да, кайра эле. Анан аягында жөн гана жасап эле ай ой деп жөн эле колдонгон учурлар келет да. Анан кээ бир учурларда ошо крупный пландар алынбай калган. Анан калп эле үнүн чыгарып эле ыйламыш боло бериптир деген сындар көп айтылды. Анан сиз айткандай эки жака ырдап барып калганда ай жанагы ыйлап келин сенсиңби деп эле ушты байкуш деп эле монтип эле ошол жерден боороруп сен күйөөң жаман чыгыптыр деп ошентип беришет да. Анан жаркылдаган эле жакшынакай эле ыйлап эмес эле мындай эле кыздырбайсыңбы деп ушундай сөздөр айтылды. Жакшы, келиңиз. Кандай ролду ойносом деп кыялданасыз? Мен негизи бүт ролдорду ойноп көргүм келет да. Жашоодо актриса болуп кээ бир ыкмаларда актрисалык ролду ойноп кеткен учур болбойбу? Жашоодо? Жок, андай болбойт. Андай болбойт такыр. Кайсыгы бир мыкты актриса эжелерибизден сабак аласыз? Же алдыңызбы? Кимдердин кеңешин угуп баштадыңыз? Мындай кызыгуу арттыбы? Жок, мунун аягына чыгышым керек экен, билим алышым керек экен деп. Ооба, негизинде чынында аябай актрисалыкка кызыгып калдым. Өзүм журналистикада окуйм. Журналист болом деген кыялдарым бар. Актрисалыкка да бирок кызыгып калдым. Эми буюрса сабак алам. Актрисалык жолдо атаандаштык күч берет деп угабыз. Сизде дагы ушундай учур болгонбу? Роль үчүн атаандаштык учур дейт. Ооба. Атаандаштык жок жерде ийгилик жаралбайт. Чындыгында атаандаштык абдан күч. Анткени театрда бир эле ролду 3 состав деп коет. Бизде ошондой 3-4 кишиге берип коет. Ошо биринчи состав, экинчи состав деп
3-4 кишиге чейин кете берет. Анан ошонун эң мыкты жаралганы фестивалдарга барат, балким бири кадрга түшүп калат ошол жерден. Анан албетте баардыгы мыкты болгусу келет. Анан өзүнүн күч аракетин жумшашат. Кээ бирөөнүн кандайдыр бир ошол образга дал келбей алган көп нерселери болуп кетет. Ошол себептүү кээ бирөө ошол ролго көп чыгара албай калат. Анан ошол ролду чыгарыш үчүн күнү түнү эмгек керек. Анан ошол жерде өзүңдү сууруп кетиш үчүн демек бул дагы атаандаштыкты талап кылат. Мурдагы бир актрисаларыбыздын тарых барактарында калган бир актриса эжелерибизди укканда чалып ийген, тээп ийген, анан бири-бирин өлтүрүп койгон деген бир сөздөр айтылып келет го. Андай терс жагынан атаандаштык жокпу деги? Жок. Бул атаандаштык болгондо мен ошол кезде ойлойм да ошол кезде ушунчалык бир абдан бир күчтүү бир мезгил келген го дейм да, ушундай кинонун тартылып аткан учуру, театрдын жүрүп аткан учуру, элдин баары агылып келип ошол искусствонун бир тоо чокусу деп ойлойм да ал мезгилдичи. Ошол мезгилде балким ошондой болгон го дейм. Азыр эми балдардын аң сезими да башкача. Азыр адамдарды эч нерсе менен таң калтыра албайсың. Жакшы, кийинки суроо бизде кыскача. Балким соцсеттерден болобу, сиздерге катуу бир тийген сөздөн ушул ролду жаратпай эле койсом болмок деген ойлорго калып жана депрессияга калган учуруңуздар болду беле? Андай деле баягы аябай мындай көз караштары жакшы элдердин баарын образыңызды мыкты деңгээлде чыгарып бересиз деп ушу көп каалоо тилектерин айткандар бар тескерисинче. Анан андайларга кабыл элекмин. Анткени мен башка актрисалардын кабылгандарын көрүп жүрөм. Аны көрүп алып корком, чындыгында эгер ушундай болуп калса кандай акыбалда калмакмын, алар кандай акыбалда турду экен деп ойлойм. Бирок карап турсаң, чындыгында звездный болезнь деп коет эмеспиз биз баягы кичине эле тасмага, жылдыз оорусу, кичине эле тасмага түшө элек жатып эле ошол өздөрүн аябай жылдыз сезип кетип, балким ошол элдерге башкача мамиле кылып коюшабы, балким ошолор же кандайдыр бир мына Айриша туура айтып кетти, биз жөнөкөй эле адамдарбыз. Ошол образды демек чыгарып беребиз. Мындай жүргөндө, мисалы үчүн кишилер менен кабарлашып сүйлөшсөң, ой деп эле бай сүйлөшөсүң. Демек алар ошолор менен дагы өздөрүн ошо асманда сезип алышып, анан мен да көп кездештирип жүрөм андайларды. Анан ойлоп калам, депчи. Демек бул көтөрө албайт экен аны. Ал ырыскысын көтөрө албайт демекчи. Биздин каналдын баягы негизги багытына ылайыктап бир суроо берейинчи. Жашоодо баягы диний жактан дагы намаз окуу, орозо кармоо деген жагынан кандайсыздар? Бул жагынан алганда биздин үйдө ар дайым ошо Чыңгыздын дагы аталары, ата тектерин бүт баары имам болушкан да. Анан чоң аталар, анан кийин ошо биз ар дайым үйдө ушундай кичинекей балдарыбыздан бери үйдө биз дайыма ошо өздөрү билишет, жума намаз, жыт чыгарып турабыз. Мен ал жагына аябай берилгем. Аябай ушул тарбияны жакшы кармайм. Сөзсүз 5-күндөрү жыт чыгарып, келгиле мындай кылабыз, баягы чогулуп алып отуруп, Куран билишет балдарым, Куран окуйбуз деп. Бул Чыңгыздын өзүнүн отуруп алып, ушу Чыңгыздын өзү да аябай бирдемени берилип айтып алса, балдарын аябай көп кеңештерди, ушу иман жолунда көп жакшы нерселерди айтат. Анан Чыңгыз талимдерди айтат. Анан Чыңгыз дагы өзү ошо чоң атасы иман болгондуктан баягы аларды эме кылып албайын деп ойлойт. Анткени ата тегин эл журт тааныйт дегендей. Анан отуруп ошо өз дагы балдарына намаз үйрөтүп калат. Азыр ошо Арабияга кетип атат экисинде. Ошол өзү азыр балдарына айтып атат, ошо аябай жакшы үйрөнүп алайын, тияка барганда кыргыздарды уят кылбагандай болоюн арабтарга депчи. Жакшы, Үмүтай сизче? Мен тайнем, тайэжелерим, жеңелерим баары эле намаз окуган кишилер. Анан кичинекей чагымда дагы ошол апа дечүм, тайнемди Кудайда мынтип тилек тиле, тигинтип тилек тиле деп отургузуп алып, жанагы эмелерди айттырып, сүрөлөрдү, Курандарды жаттатып ушунчу. Анан бирок мен намаз окубайм, орозо кармоочумун. Акыркы убактары ден соолугумга байланыштуу кармабай жүрөм. Анан бирок талимдерге барам, шарияттарды окуп турам. Ар бир адамдын ичинде өзүнүн бир тилеги бар да, ошо азыр болбосо кийинчерээк деле ошо намаз окуп. Менимче эң башкысы деги эле могу кыргыздарда жүрөгүндө иман болуш керек да. Ал ата энени сыйлоо. Негизи адам өзүн өзү сыйлабаса, ал эч кимди сыйлабайт да. Мен деле Үмүтай эже айтып кеткендей, тайне таяталарым бүт намаз окуган кишилер. Ошолордун колунда чоңойгом.
ошо эми Буюрса ишенем, буюрса окуп калам. Жакшы, мындай кылалы, мына бир нече чындыгында бере берсек сиздердин кесип боюнча аябай суроолор көп да, аябай соң кызыктуу нерселер бар. Анан мындай кылалы, көрсөтүүнү жыйынтыктап өтөбүз. Ар бириңиздер кыскача жыйынтыктаңыздар, анан биз Үмүтайды ырчы катары тааныйбыз да. Анан андыктан эфирдин аягында бир жакшы чыгарма менен Үмүтай бүтүрөт, Ушу көп кинолор тартылып калган себеби бул коммерческий вариантта тартылып калып, акча табуунун жолу. Жеңил желпи кинолор. Жеңил желпи кино дегенибиз, жеңил желпи киного демек бат эл тартылат экен, азыркы элдерчи. Ошону көрөт, күлөт, анан эмне болду, бир-эки көрөсүң, андан кийин баягы калып калат. Чоң бир тарыхый бир фильмдер тартылса, ушул эле Курманжан Датка, ушул эле акыркы кайсы болду, Дарагыры. Ушул фильмдердей бир жакшы бир чоң фильмдер тартылса, ушул актерлор биз деле ошол фильмдерде тасмаларда калсак деп ойлойбуз да. Анан ушу айтар элем, профессионалдуу режиссерлор тартса, профессионалдуу актерлор ойносо, актер болгондон кийин өзүнүн баягы образын жаратып ойносо, ырчылар ырдаса дегендей эле бөлүнсө дейм да. Анан бизде бир эмеге туш болуп алышты, ушу режиссерлор тартса эле ушу ырчыларды тартып калышат да. Эмнеге демекчи, бул ырчыны эл жакшы көрөт, ошого карата киномо келсин деп эле баягы тартып калат. Бул дагы акча табуунун бир жолу деп эсептейм да. А эмне үчүн ошол жерде актерлор, эмне үчүн актерскийди бүтүп атабыз? Эмне үчүн ошону башынан баштап мен 8 жыл окудум? Эмне үчүн мен кайра окуп, ошого даярданып мен турсам, менден бир ырчы келип алып ошол кинону аткарып калыш керек. А элдер болсо аны көрүп атышат дагы, бул эмне үнүп тура эмес, ырдап сүйлөп атат. Анан кийин аны демек мындай эмеге өтүп алышты да, кийин ошону тартат, анан голосун профессионал актерлордон кылып коет. Биз бар дубляж жазап берип коебуз да агачы. Анан үндөн дагы көп нерсе зависит этет. Көрдүңөр, үнүн жазап берип койдук, тиги кандай ойноп атат, үнү интонация ошолго туура келип атат дагы, демек ал кичине оңолуп калды. Азыр ушундай да жакка түшүп алышты, актердук жагы. Актер, актрисалык жагыңды жакшы өздөрүштүрүпсүң деп коюшат да. Ошо, анан ошондой кылып алса мен кийин кайра таң калдым да, карасаң кайра мындай вариантка өтүп алган. Эми бирок баягы баарын албетте жамандабайм, жакшы да режиссерлор өсүп келатат, Кудайга шүгүр. Элмира эже, мен аябай эле ырчылар ырдаса деп эле аябай айтып салган, мен эле отуруп калдым. Мен чындыгында бул экинчи тартылган тасмам, биринчи Жараланган жебе деген киного тартылган, бирок ал кино аябай жайылып кеткен жок. Бул мен дебютум деп да койсом болот. Анан эл кандай сынаса өз эрки, чындыгында сынга татыктуу болуш керек. Бирок мен ошол 2 жылдык алган, ошо түрк режиссеринен алган билимимди мен да колдоноюн деп чечтим да. Чындыгында мен профессионал актриса эмесмин. Бирок ушуну менен тушоом кесилип калды десем болот. Анан келечекте ким кайсы кесиптин ээси болсун, ошол майын чыгара жасасын деген эле тилектемин. Жакшы, келиңиз Ариша. Тиги жаңылыктарды көрсөм эле могу жер жүзүндө ушундай согуштар болуп атат дегенде ушундай муунуп бир башкача болуп кетем, ыйлам келип эле эмнеге тынч жашай албайбыз депчи. Анан кийин ушу кыргыз элиме тынчтыкты каалайм, согуштан ары бололу, жер жүзүндөн тынчтыкты каалайм. Биз тынч жашасак ошо Кудайга жагат да. Анан биз тынч жашабай бир нерсени бөлүшсөк, Кудай монтип силкип коет. Анан ошондон жер титирөө, ар кандай кырсыктар боло берет. Ошондуктан жүрөгүбүз таза болсун. Баарыңыздарга рахмат, ден соолукту, баарыбыз өмүрлүү бололу, Кудайым. Жакшы, келиңиз Рыскүл. Эфир үчүн чоң рахмат. Сонун эфир болду. Кыргыз элиме айтып кетким келет. Дайыма тынччылык, токчулук болсун. Ошо, чоң рахмат. Жакшы, келиңиз Үмүтай, сизден бир чыгарма. Çalar yüzündeki
ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең дүйнө жүрөктө арман болуп каласыз да жүргөндө жадап турмуш бардыгынан табирик болдуң окшойт тагдырыма эрчишип алам кезип кеткем келди аргасыз калдым жердин тардыгынан сиз мага ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең дүйнө жүрөктө арман болуп каласыз да маңдайга ушундайды жазган окшойт көзүңүз көлүп турса сезим козгойт экөөбүз баратабыз эки жолдо менин жүрөгүмдө сүйүп боздойт сиз мага ушунчалык жагасыз да көктөгү жылдыздардай жанасыз да экөөбүз бир болбойбуз аттең дүйнө жүрөктө арман болуп каласыз да Колчоолор болсун. Үйүңүзгө береке. Чоң эле таанып жүрөрөнчү сизди. Бүгүнкү чыйырдын көрсөтүүсүндө жаш актрисанын жаңылыгы деген теманын тегерегинде талкуу кылдык. Ушуну менен көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багым.